Быйылкы жылы Ош шаарында 2 балабакча курулуп пайдаланууга берилет. Бул туурасында Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев билдирди. Бүгүн кала башчысы шаар аймагындагы балабакча тартыштыгы менен кайрылган элдин үнүн жеринде укту. Бүгүнкү күндө Ош шаарында 41 мамлекеттик балабакчада 15 миңден ашуун бала тарбияланууда. Балдардын ысыксын жебешибиз керек, өнөр керек. Рахмат. Силер жакшы бала деп иштеп атасыңар, бирок ошо жакшы карап берет. Бүгүн Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев каладагы Ак Тилек аймагындагы жашоочулардын арыз негизинде аталган аймакка барды. Бул аймакта жалпы каттоодон өткөн 12 миңден ашуун адам жашайт. Балабакча тартыштыгы орчундуу маселелерден. Мындан улам жергиликтүү тургундар шаар башчысына кайрылган. Медиктердин, немелердин жүрүп эсептеп статистика данные боюнча азыр ошо 900 бала дагы үйүндө отурат. Үйүндө ата-энелери ишке чыгарбай, иштей албай, үйүндө баласын карап отурат. Дагы детсад, мындан тышкары дагы детсад керек Ак Тилекке. Ак Тилек аймагында номер 47 Үмүт балдар бакчасы 100 орундуу. Бакчада учурда 270 наристе тарбияланууда. Бала бакча жетекчилиги жана жергиликтүү тургундар эскилиги жеткен бала бакча 14 сотукка чукул жерди ээлерин айтып, аны жаңылоону сунуш кылды. Мэр бала бакчага кошумча жер сатып алуу керектигин айтып, 39 сотук жери бар. Бердибай Асановго 10 сотук жерин бала бакчага өткөрүүнү сунуш берди. Жер ээси бул сунушту кабыл алып, Акчалай же башка аймактардан жер бөлүп берүүнү кошумчалады. Ордунда бир келишим менен бир сүйлөшөйлүк, макул, мен боптур. Балыга эми ушунча эл журт суранса эми бербей койсок, бир өмүр каргап өтүп кетет булар. Баа чынын айтыш керек да, балыга. Назардан калып өлүп кетпейли балыга. Жаңы бала бакча салыш үчүн бул жер тардыкталат экен. Мына бүгүн биздин мэрибизге рахмат. Ата-энелер канча жолу ушу суранып барышты эле. Буга чейинки мэрлерге эле суранып барышып жүрчү ата-энелер. Дайыма жылда маселе кошуп ата-энелер чогулушунда кат жасап алып мэрлерге барат эле. Ошо бир деле мэр келип мындай көңүл бурган эмес. Бүгүн аябай ата-энелер дагы бала бакчанын кызматкерлери ал эмес 270 жаш балдар дагы сүйүнүп атат болуш керек. Алар дагы бала бакча курулганда аябай сүйүнүп ыраазычылыгын билдирет. Таалайбек Сарыбашев шаардагы бала бакчалардын жетишсиздигин жоюу үчүн жыл сайын жаңы бала бакча куруу иштери уланаарын белгилеп, мындан тышкары эски бала бакчалардын имараты оңдола тургандыгын айтты. Ош шаарындагы бала бакчалар балдардын 40-50 гана пайызын камтыйт. Ал эми быйылкы жылы шаарда 150-200 орунду 2 бала бакча куруу максаты коюлган. Мына 2 бала бакчаны Кудай буйруса мына жакын арада ушул тендер өткөзүлөт, баштаса жыл аягына чейин бүтүрүп беребиз деген ойдобуз. Шаар боюнча да биз жаңы больница курулду. Ошол больницаны да бүгүн бүт мурун бала бакчалар больницага берилип кеткен дагы бүгүнкү күндө 4 бала бакчаны кайтарып алдык. Аларды да толук мындай ремонттон өткөзүп, реконструкция жасап туруп кайрадан бала бакчага берели деп атабыз. Быйыл Кудай буйруса ушул 19-20 жылы балдардын ушул бала бакча менен камсыз болушун биз жогорулатайлы деген ойдо болуп атабыз да. Ош шаарындагы 41 мамлекеттик балдар бакчасында 15 миңден ашуун бала тарбияланат. Ал эми 29 менчик бала бакчада 2 миңдей бала бар. Онлайн кезекте 7 миңден ашуун бала турат. Расмий маалыматтарга караганда, ушул тапта Кыргызстанда 2 жаштан 6 жашка чейинки 8 миңдей баланын 24 гана пайызы бала бакчага барат. Республика боюнча 1390 бала бакча иштеп жатат. Анын 1248-и мамлекеттик жана муниципалдык, 142-си жеке менчик. Бакчалардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында. Мамлекеттик бала бакчаларда тарбиялануучулардын саны нормадан 2 эсе ашкан. Адыл Акжол уулу, Элеман Акбаев, жаңылыктар.